14-октябрь. Кудай моюн сундуруу аркылуу айыктырат. Мен анын жолдорун көрдүм. Мен аны айыктырам. Мен аны алып жүрөм. Мен аны жана анын кыйрагандарын сооротом. Мен тынчтык, алыскыларга да, жакынкыларга да тынчтык деген сөзүмдү аткарам дейт Теңир. Мен аны айыктырам. Ышая 57 бөлүм 18-19 аяттар. Адам өжөрлүктүн жана тоң моюндуктун оорусуна канчалык катуу чалдыкпасын, Кудай аны баары бир айыктырат. Кантип айыктырат? Ышая 57 бөлүм 15 аятта Кудай чын жүрөктөн өкүнгөндөр жана моюн сунгандар менен чогуу жашаары айтылат. Бирок 57 бөлүм 17 аятта сөз болгон эл моюн сунган эмес. Тескерисинче бет бактык кылып, өзүнүн текебер жолунан кайткан эмес. Анда ал эл кантип айыгат? Мунун бир гана жолу бар. Кудай аны моюн сундуруу аркылуу айыктырат. Ал бейтапты текебердигин сындыруу аркылуу түзөлтөт. Эгерде чын дилинен өкүнүп, моюн сунгандар гана Кудай менен мамиледе боло алса, эгерде Ысрайыл элинин илдети текебердик, өжөрлүк, өзүнүкүн бербегендик болсо, эгерде Кудай аны айыктырарын убада кылса, анда ал моюн сундуруу аркылуу айыктырып, чын дилинен өкүндүрүү аркылуу түзөлтүшү керек. Ышая 57 бөлүм 15 жана 17-18 аяттар. Жеремия жаңы келишим жана жаңы жүрөк деп аталган нерселер жөнүндө Ышая ушундайча пайгамбарчылык кылып жаткан жокпу? Жеремия мындай дебеди беле? Мына, күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү мен Ысрайыл менен жаңы келишим түзөм. Мен өзүмдүн мыйзамымды алардын ичине салам. Аны алардын жүрөктөрүнө жазам. Алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот. Жеремия 31 бөлүм 31 жана 33 аяттар. Ышаяда, Жеремияда илдетке чалдыккан, тил албас, жүрөгү катууланган эл кереметтүү жол менен өзгөрүлө турган убаккелерин алдын ала көрүшкөн. Ышая айыгуу тууралуу сөз кылат. Жеремия болсо мыйзам элдин жүрөгүнө жазылаары тууралуу сөз кылат. Ал эми Жезекиэл бул тууралуу мындай дейт: силерге жаңы жүрөк берем, ичиңерге жаңы рух салам. Силердин денеңерден таш жүрөктү алып салып, эт жүрөк берем. Жезекиэл 36 бөлүм 26 аят. Демек, Ышая 57 бөлүм 18 аятта сөз болгон айыгуу бул жүрөктүн алмаштырылышы. Башкача айтканда, эски катууланган текебер, өжөр таш жүрөктүн алынып, анын ордуна жаңы, жумшак жана назик жүрөктүн берилиши. Мындай жүрөк мурунку жана азыркы күнөөлөрүн эстеп, оңой эле моюн сунуп, чын дилинен өкүнөт. Улуу, даңкталган жана ысымы ыйык Кудай Теңир ушундай жүрөк менен түбөлүккө жашайт.